Кечеги базарга келдик, суу агызып кеткен жерге. Өзүбүз мына ушул жерде иштеп жаткан акелерибизден сурайбыз. Кече окуя боюнча бизге айтып берсеңиз. Кече окуя мындай болду. Биз ушул жерде күндөгүдөй тирегибиз өтүп, соода кылып атканбыз. 10 мүнөттөй жамгыр жаады. Жамгыр жаап 10 мүнөттөн кийин эле уже элдер паникалап айтат. Сел деп кыйкырды, чыксак. Биз чыгып барагы чагым уже сел келди. Товарларыбызды жыйнаганга башкага эч нерсеге биз үлгүргөн жокпуз да. Адамдар бар болчу да могу жерде. Адамдар как положено күнүмдүк тирегилиги менен ушул жерден ары бери басып, өз соодаларын кылып аткан. Ошол өзүм менин колумда 6 айлык балам бар эле, келинчегим бар эле жанында. Экөөбүз баланы алып бияка ушу дөңгөлдү көздөй качканга зорго жаныбыз сактап калдык да. Кийин 10 мүнөт, 15 мүнөт сел жүрдү. Токтогондон кийин келдик. Месталарыбызды баа жыйнап калдык, аккан агып кетти. Аккандан калганы деле уже брак. Иштеткенге мүмкүн эмес. Мунун арасында да жатат товарлар азыр. Адамдар кайерде агып кетти? Адамдар алып видеода агып кеткен. Бул жер селдин уже башталышы. Бул жер башталышы. Сел акканы мына базардын жарымынан ылдый жагы уже укулган да бул жак. Ылдый көздөп. Бизде азыр селдин деңгээли 40 сантиметр болсо, ылдыйлаган сайын 1 метр, 1,5 метр, 2 метр ошо уже көтөрүлгөн ошол жактарда агып кетти да. А бизде Кудайга шүгүр товарларыбыз гана жабыркатты, өзүбүздүн жаныбызды аман-эсен алып калдык. Ошол. Андан өз ыктыярчылар, туугандары келип бүт тазалашып атышат. Бизде кечеден бери ушу тазалоо иштери менен. Контейнерлерибиздин иштерин жууп, негизи ошо адам аман болсо, товарлар буйрса табылат дегенде. Табылат эми Алланын эле Кудайдын бир сыновусу. Кудайдын бир сыновусу экен. Алла Тааланын каалоосу менен да бардык нерсечи. Жамандыктын артынан көптөгөн жакшылыктар келет дейт го. Үмүтүбүздү эч качан үзбөйбүз. Буйруса баары сабыр берсин. Ошол. Эми азыр кайгырган менен, ден соолук жеген менен өзгөрбөйт. Туура айтасыз. Болушунча сиздерде колуңуздар келгенче дуа кылып коюңуздар, же жардам берем дегендер болсо ушул жерге келсеңиздер көрөсүздөр, анан тазалоо иштеринде деле бир аз жардам керек экен. Колунан келгенче айтат бар ким өзүнүн колунан келгенче жардам берет дегендей. Жок дегенде видео менен бөлүшүп, лайк басып, ой пикир калтырып коюңуздар. Рахмат.